көбүнчө туга калдым ушундай сыйкырга, черный магия, кара дуа, бакшылар, көз ачыктар, ордолор аял киши болуп барат да. Урматтуу энелер, эже карындаш, келин кыздар, имандуу болсоңор иманыңарды бузбагыла, ахиретиңерди талкалабагыла. Жаман күмөндөн кутулуп, жакшы амалды күчөйткүлө. Андайларга барганда имандан ажырап кала турган коркунучу бар. Ахирет жаман болуп калат. Не кыласаң да жол көз ачыктарга барып ал. Көбүнчө ошо эркектерде деле аз-маз го, бирок баягы аялдарга окшогон эркектер барат ошондойлорго да. Болбойт ал көз ачыктарга болгондар. Пайгамбарыбыз катуу тыюу салган. Сиздин onu акчаңызды шыпырып ала турган эле нерсе, убактыңызды текке кетирип, иман акыйдаңызды анча-мынчасы туура чыгып, мен деле керес туура чыгам, айтып коем анча. Сизде кээде башыңыз ооруп турат экен. Башы оорубаган киши барбы азыр? Айтыңызчы. Баарында эле башы. Өткөнкү айда сиз өтө кыжалат болгон экенсиз. Ким кыжалат болгон жок айтыңызчы. Азыр тим боло, ар бир жумада кыжалат болобуз го. Ага окшогон мен деле айта берем да. Ушинтип койсо эле чын боло берет. Анча-мынчаларын жиндер кишини шуурлайт, окшотуп туруп айтып коет, туура келип калса, оо деп. Жок. Болбойт мындайлар. Барбаңыз, тооба кылыңыз ушуга чейин. Мына кайны акырын айта бериш керек. Бирок анын колунан тарта албайсыз, бир нерсе кыла албайсыз да. Мындан иман гана токтотпосо, башка нерсе токтото албайт мында. Ошон үчүн иншалла дуа кылыңыз, акырын даватка алып чыгыңыз. Ады энелерди, балдары, апалары менен даватка чыкса болот. Канча адамдар чыгып келип, эмне деген кереметтерди көрүп келип атат. Таасирлерди, өзгөрүүлөрдү, дуаларды, тообаларды айтып бүтпөйсүн.